Кийинки продукциябыз бул пуэр деген. Кытайда 3-кылымдан бери мураска калып келген чайы. Бул чай канча жыл көп сакталса, ошончолук дарылык касиетин жогорулата турган чай. Супер антиоксидант дейт, ушунчалык биздин организмибиздеги зыяндуу вирустарды жок кылуучу кызматты аткарат. Азыркы учурда Франциянын 100 жылдык коньягына тең келген чай болуп саналат. Эми өзү ушул 80% дарылык касиети жогору болгон кофе чайыбызга тангатали деген тамыр кошулуп жасалган. Тангатали тамыры бул Малайзия, Азия, Индонезия өлкөлөрүндө тропикалык токойлордо өсөт. Өзү бадалсымал өсүмдүк, бирок тамыры жердин түбүнө кирип өсөт. Жердин 12-25 метрге чейин тереңдикте өскөндүктөн, жердин астындагы бардык микро-макро элементтерди өзүгө камтыган. Айрыкча кальцийге өтө бай. Кальцийге бай болгондон кийин биз билебиз, бул сөөк муун ооруларынын түрүн дарылайт. Ревматизм, полиартрит, бруцеллез, грыжа ооруларга, ошондой эле ашказан 12 эли ичегидеги жараларга табылгыс дары болуп саналат. Эркектер жана аялдардын жыныстык органдарга, айрыкча эркектердин простатит, аденома, импотенция ооруларга, уруксуздукка, тукумсуздукка эң жакшы таасирин берет. Себеби тангатали тамыры бул ушунчалык дарылык касиети күчтүү болгондуктан адамга энергия берүүчү кызмат аткарат. Ушунчалык күч-кубатты көтөрүп, булчуң клеткаларын чыңайт. Ошондой эле аялдардын эрозия, миома, киста деген ооруларга, түрдүү воспаленияларга, даже начинающий рак матки болсо дагы өзү моментальный лечение кылып кетүүчү кызматты аткарат. Мындайча айтканда, бул продукциябыз аялдарды аял, эркектерди эркек кыла турган продукция. Себеби аялдарда бөлүнгөн эстроген деген гормонду бөлүп чыгарат, ошондой эле эркектерде тестостерон деген гормонду бөлүп чыгаруучу кызматты аткарат.